Келгилем биткойндун эң главный максаты менен таанышалы. Любой криптовалютанын эң биринчиси эмнеси менен таанышышыбыз керек. Естественно, эң биринчи биз анын максаты менен таанышышыбыз керек. Максатын түшүнүшүбүз керек. Эмне себептен бизге биткойн керек? Эмне кереги бар бизге? Анын эмне кереги бар? Эмне пайдасы бар? Эмнеге Сатоши Накамото деген адам чыгарды аны бизге? Эмнеге элдер үйлөрүн сатып, машиналарын сатып алып атат биткойнду? Келгилем сүйлөшөлү. Бул доска. Доскада өзүңүздөр көргөндөй эки тоголок турат. Бирөөсү С, бирөөсү А деген. Бул эмне десеңиздер, мындай эле түшүндүрүп берейин. С деген бул сатуучу, А деген бул алуучу. Эми элестетебиз. Бирөөсүндө товар бар, товар. Любой товар. Ноутбук, телефон, бир тамак, же болбосо бир кандайдыр бир кийим, иш алса товар бар. Алуучуда, конечно, эмне бар? Акча бар. Бирок бул жерде бир проблема бар да. Экөөнүн ортосу алыс. Бирөөсү Москвада, бирөөсү Бишкекте. Бул сатуучу товарымды сатсам, акчасын алсам дейт. Алуучу ушул акчаны топтоп жүрдүм эле ушунун товарын алсам дейт. Мен азыр сиздерге айтып аткан нерсе бул электронный коммерция жөнүндө айтып атам да. Бүгүнкү күнгө чейин электронный коммерцияда электронный коммерция эмне десеңиздер, бир сөз менен айтканда, любой интернеттеги продажа же покупканын бардыгы электронный коммерция болуп эсептелип калат да. Ошол эле интернет-магазин, ошол эле обычный магазин, любой ошол интернеттен бир нерсе сатып алсаңыз, ошол электронный коммерция. Же болбосо интернетте бир нерсе сатылып атса, ошол электронный коммерция. То есть мындай соода кылган бул коммерция болсо, тиги электронный коммерция. Өзү эле аты айтып атат го. Вот эми электронный коммерцияда бир кылтык бар да. Бир эми мисалы, бул адам Инстаграмда торговля кылат дейли да. Бул адам көрүп турат. Бирок алуучу эч убакта бул сатуучуга ишенбейт. Ошол учурда деле сатуучу деле бул алуучуга ишенбейт. Товарын салып акчасын жөнөтпөй койсочу. Же бул акчаны алгандан кийин товарды жөнөтпөй койсочу. Экөө ишенбейт. Демек, бул жерде бир ортомчу керек. Экөөнүн тең ишеничин актай турган бир ортомчу керек. Туурабы? Ортомчу керек. Который экөөнүн тең ишеничин актайт. Бул дагы ишенет буга, бул да буга ишенет. Ким бул? Бул банк. Бул банк. Азыркы кадимки эле банк. Сиздер таң калышсыздар мүмкүн. Банк? Не банк? Банктын эмне кереги бар депчи? Банктын кереги бар. Акча которгонго да. Бул киши да товарын жөнөтөт, жөнөттүм дейт. Бул акчасын бияка которот. Ал акчаны бул бияка алат. Банк ортодо которуп бергени үчүн бизде 30 сомдон баштап 150 сом ошол эмеге жараша алып коет. Туурабы? Туура. Бирок бул жерде бир лазейка бар. Могул алуучу, сатуучу акчаны салып туруп, бирок сатуучунун товары кеткенден кийин банктан требуйт этип, акчаны возврат кылып алышы мүмкүн. Бул клиент наличка чыгарып алууга чактычы, сатуучу. Кайра артка алып алышы мүмкүн да. То есть бул бир сөз менен айтканда баягы банк акчаны возврат кылып берип коюшу мүмкүн кайра артка. И получается бул уже өзү ала албай алат да. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, доверие жок. Товар кетип калды. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, ой, андай нерсе жок, отмена кылбайт экен, тигине эмне деп. Но если иногда бывает, что возврат кылып коюшу мүмкүн. Бул мисалы туура эмес жөнөтүп алып турмун десе деле возврат кылышы мүмкүн. Ну, эми бул если алуучу аферист болсо, ал причинасын табат. Бул жерде сатуучу үчүн өтө чоң риск бар да. Акча ала албай калышы мүмкүн. Тем более андан тышкары бияка комиссия төлөйт банкка. Еще бири-бирине ишенбейт, и то комиссия төлөйт. Эгерде ушундай адамдар көбөйүп кетчү болсо, эмне кылат банк? Комиссияны көтөрүп коет. Комиссияны көтөрүп койгондон тышкары дагы, мисалы, могул акча, мисалы, там 1000 рубль, 2000 рубль эмес, өтө көп баксиктер болсочу, там бул айтып атат да, там цемент, российский цемент алгантат деп коет, эми цемент мүмкүн эмес, эми российский бир темир алгантат да, оптовый клиент деп коет да сатуучудан. Ал бир 100 000, 200 000 долларга алгантат да. Экөө тең, бул дагы экөө биригип все равно комиссия төлөйт бияка. И бешеный комиссия төлөйт да, аябай көп комиссия төлөйт. Эми аны билесиздер да, эми көп акча жөнөтүп жүргөн, эми ким канча комиссия төлөйт экен айтпай эле коюн, но көп акча жөнөтүп жүргөндөр билет. Анан Сатоши Накамотонун основной берген суроосу мындай да. А можно ли делать так, чтобы бул жерде посредник жок болсун? Экөө бири-бирине ишенбей эле койсун. Бирок экөөнүн которгон акчасы бири-бирине. Зайым обмен без посредник жүрсөчү деп. Ушундай кылсак болобу? Ушуну жасасак болобу деген вопрос берген да мына white paper'де. Мына white paper'де же болбосо ошол жанагы 2008-жылы октябрь айында публикация болгон white paper'дин ичинде мына ушундай деп вопрос берилген. Можно ли нам сделать без посредника? И тем более посредник, мисалы, могул посредник бар да, банкча.
тем более мисалы бул $100,000 бияка жөнөтүп атат да через банкчы. Банк минтип койсочу бугачы. Буга акча бербей туруп, бул каяктан келген акча? Мисалы Россияда деген 105 статья бар. Противодействие отмывания денег деген. То есть бир сөз менен айтканда, эгер сен миллиондон ашык акча сенин счетуңа түшсө, аны заблокировать этип коет да ал акчаны. Сага бербейт ал акчаны. Айтат, бул акча каяктан келди? Могул жаңы эле бизге бияктан келип бир $100,000 түштү. Бул каяктан келди? Эмне болгон акча? Террористтер жөнөткөн жокпу? Мынтык сатып аткан жоксуңбу? Дейт да. Сенден сурайт. Сенден документ сурайт, сенден деген кагаз сурайт, тигини сурайт, муну сурайт. Андан кийин берет. Эгерде сен доходуңдун честный экенин доказать эте алсаң берет. А эгер доказать эте албай калсаң, 5%тен, по-моему, мне кажется, 5%, да. 5%тен 20%ке чейин минус кармап калат. Элестет сен $100,000 товар сатып атасың. Сен өзүң чистыми, может быть, ал жерден бир 30 же 40, максимум $40,000 сеники болушу мүмкүн да. И то сен ар жакта сотрудниктериң бар, тиягың бар, бияң бар. Анан сен элестет, $20,000 налогко берип таштасаң эмне болот? Тамтыгың калабы сен? Вот ушул проблеманы чечиш керек болуп атат да. Давайте могул банкты өчүрөбүз. Давайте прямой иштейбиз. Макул, мен сатуучу алуучуга ишенбей эле кой, алуучу сатуучуга ишенбей эле кой, бирок прямой иштейбиз. Кантип? Бул биткоинди жөнөтөт, бирок возврат эч убакта болбойт. Ошон үчүн мен дагы көп жерден айтып жүрөм, көп дайыма да айтып келем, ушул жерде айтып келем. Всегда криптовалютада бир нерсени жөнөтүп атканда бир жака адрести 2 жолу текшер, 3 жолу текшер, мага демек 4 жолу текшер. Бирден цифрасын карап, копировать, ставить кыл. То есть бир жолу копировать этесиң, ставить кыласың. Жакшылап карайсың, чын эле ошону копировать этип, чын эле ошону ставить кылдыңбы? Потому что возврат жок да. Эгер сен сатуучу болсоң, товар сатып атсаң, сен спокойно клиенттен акча ала берсең болот да. Сен спокойно акча аласың, товарды жөнөтүп ийесиң. Болду. Кайра артка возврат болуп кетет, же болбосо сенин акчаңды шыпырып кетет деп коркпойсуң. То есть безвозвратный. Ошон үчүн дагы айтамын. Всегда которуп атканда өзүңөрдү мындай жакшылап, шашпай, шашкалактап которбой, жакшылап 2 жолу карап, ошо адрести карап, андан кийин суммасын карап, чын эле которуп атамбы ошону. Ошону жакшылап карап, осознавать этип которсоңор, эч убакта эме болбойсуңар. Бирок мунун жакшы выгодасы бул ошол өзүңүздөр көргөндөй эле сатуучу эч убакта коркпойт, что бул алуучу акчаны артка кайра алып алат деп. Жок, возврат жок. Бири кетти, бүттү. Анан эгерде сен сатуучунун адресин туура эмес, бир эле буквасы, мисалы X, 0, анан там дагы бир X, анан D болот да. Сен D'нын ордуна B коюп алып, же ушундай бир эле тамгасын алмаштырсаң болду, кетти. Ал адреске акча кетет дагы, всё болду, аяктан чыкпайт. Аны эч ким чыгара албайт. Аны хоть Сатоши Накамото да чыгара албайт. Ал калды жокту. Жок болуп кетет. Сжигание болуп кетет, өрттөнүп кетет. Ошон үчүн адреске жөнөтүп атканда дагы бир жолу кайталайм. Жакшылап карап, жакшылап эметкиле. Анткени ошол криптовалюта, биткоиндин максаты ошол акчаны жөнөтүп, безвозвратный жөнөтүү. При том, чтобы экөө бири-бирине ишенбей эле койсун. Сатуучуга ишенбей эле койсун, алуучуга ишенбей эле койсун. Бирок ошол акча жөнөткөндөгү способ ушундай болсун. Анан дагы бир экинчи жакшы бир принципи бар да. Биткоинде билесиздер, эч убакта биткоинде баланс эсептелбейт да. Ал баланс эмне себептен эсептелбейт, анан кантип эсептейт балансты, мен аны блокчейн жөнүндө технология блокчейнге келгенде түшүндүрүп берем. Азыр пока просто эсептелбейт экен, мындай тутуп алгыла да, меңиздерге тутуп алыңыздар. Дагы бир жакшы нерсе бар. Мисалы, бул алуучуда 5 биткоин бар. 5 биткоин бар. Баарыбыз билебиз, что биткоиндун, блокчейнинде перевод биртке жайыраак. Мисалы, ошол эле Visa же болбосо MasterCard секундасына 24,000 транзакция кылам деп атса, биткоин максимум 9,000 гараң жетет да. Өткөндө рекорд жасашкан 9,000. Секундасына 9,000 транзакция кылат. Элестеткиле? И бул жерде бир проблема бар, что эч убакта масштабирование болбойт да. То есть 90,000 кыла алышпайт да биткоинди, потому что 90,000 болбойт, потому что монтип бир блок жазайт, андан кийин бир блок жазайт. Андан кийин бир блок жазайт,
Андан кийин бир блок жасайт. Муну майнинг фермалар жасап кете берет да. Но каждый монун ичине бирден эле транзакция кошулат. Бул жерде 1000 транзакция болгон болсо, уже 1001, 1002, 1003. Анан элестеткиле анан. Канча пользователь бар азыр бизде. Анан ошолорду койгондо, анан ушинтип чынжырды уланган сайын ал ошо жай болот да, ошон үчүн жай да. Анан азыркы чыгып келаткан блокчейндердин көбүнчөсүнүн максаты эмне? Скорость. Скорость. 5 секундасына момча кылып салабыз. Зыйт эле зыйт. Мисалы ошол эле Салана айтып келди эле, 5 секундасына 700 000 кылабыз деп. Просто байкуш Салананы шатайт этип салышты аябайчы. Взломать этип атып. Акыркы убакта ойлотпайсыздар, взломать этип атат. И андан тышкары комиссия. Азыр комиссияны айтып берем. Андан кийин мисалы скорость транзакция жай да. Мисалы алуучу ошол эле моментте 5 биткоинди бияка да жөнөтүп туруп, башка бирөөгө да жөнөтүп ийсечи, бияка да кетип калсачы, блокчейн эмне болот анда? То есть элестеткиле, мунун эмесин чече элек, потому что транзакция жай. Мунун транзакциясын майнинг фермалар подтверждать эте элек, очередте турат. Бирок бул proof of stake эмес, что бул сразу заблокировать этип калгыдай. Бул proof of work. Демек бул кетет. А кеткичекти бул баланс туруп туруш керек. Создавать эткен күндө дагы, башка жакка дагы бөлөк. Бир сөз менен айтканда бул кайра башка бир майнинг фермага, бул эми перевод кыла берет, но просто система ошо определять этет, башка бир майнинг фермага дагы туруп калат да, 5 биткоин очередке туруп калат. Бирок блокчейнде жакшы нерсе бар. Бизде деле бар го жана. Эрте келген конок, кийинки келген коноктон жоош белеш жаса, же болбосо кандай ушундай бир жакшы макал бар го, ошол эле сыяктуу да. Кайсыл транзакция биринчи кеткен болсо, время боюнча. Мисалы бул биринчи кетти да. Ошонун эмеси подтверждать этилет. А бул экинчиси кетти. Бул просто келатып эле, бул жерден бул майнинг ферма автоматически подтверждать этпей коет. Удалить этип таштайт. Вот көрдүңөрбү? То есть бул жерден көрдүңөрбү? Двойной перевод деген сөз бар да. Ушул проблемага келишкенде, а если биздики жай болуп атса, визаны обогнать этип өтө албай атсак, эмне болот? Мисалы 5 биткоинди эки жакка чачып ийип атат. 5 биткоинди бияка да жиберип атат, бияка да жиберип атат. И в итоге азыркы учурда могу жерге 10 биткоин керек да, бияка 5, бияка 5. 10 биткоин керек. Каяктан эмне болот? Кантет? Просто потому что ким биринчи кетти, кимиси биринчи келди, ошол жазылат. Ошону майнинг ферма подтверждать этет. Ошол транзакцияны. А кийинкисин просто отмена кылып таштайт, потому что бул отмена кылып таштайт, автоматически отмена кылып таштайт. Ну, просто удалить этип таштайт да ошол конкретно ошол транзакцияны. И ошон үчүн жана транзакцияларда да мындай нерсе бар да. Минтип келатып чынжыр келатат да, минтип чынжырго неметип келатып, минтип немелер чыгып кете берет да уламчы. Анан бул уланып кете берет кайра. Бул просто бияка чыгып туруп, блок даяр болот, мунун транзакциясын очередте турат да, блок даяр болот, бирок бул просто подтверждать этилбей X болуп кала берет. И все, кеттик дальше. И все, кеттик дальше. И бир жерден дагы бир келесо эки двойной транзакция калат. Мунуку болот, а мунусу болсо бул даяр болуп келаткан блокту чийип таштайт. Эми блокчейн жөнүндө анан түшүндүрөм, но просто примерный элестетип эле коебуз, да? Поняли, да? Что эки глобальный проблеманы чечебиз. Биринчиси кайсы? Биринчиси безвозвратный перевод. Которобуз, ал артка кайтпайт. Аны эч ким чечип албайт артка кайрачы. Бир кетти, бүттү уже. Ашыбычына жөнөттүң, өлдүң, бүттү. И ошол эле мезгилде сен бир ошол өзүңдөгү 5 биткоинду эки адреске биринин артынан бири жөнөтүп ийсең, бирөөсү гана удовлетворение болот. Экинчиси, естественно, просто ложный блок деп туруп кайра эле артка келип калат да. То есть бул заказ не выполнится. Вот көрдүңөрбү? Биткоиндун максаты ушул. Эң главный максаты ушул. Вообще жанагы элдер айтып аткан тигил, бул, ал, ул эмес, мына ушул. Эң главный ушул. Кантип бир адам экинчи адамга бир нерсе сатып атканда, чтобы эмесин кылыш үчүн. Ошол туугандар, калган дальше кийинки дуландабыз.